Assalamu алейкум. Дин, үй-бүлө, ден соолук жана сулуулукту камтып, айымдарга сунушталган Асыл Зат YouTube каналымдын көрөрмандары. Биринчи жолу каналымды көрүп жатсаңыз, катталып, коңгуроону басып, комментарий жаза кетиңиздер. Буюрса, алдыда бардыгыбыз сүйүнүп күткөн мусулмандардын майрамы болгон Орозо айт келе жатат. Орозо айт Рамазан айынын куттуу күндөрү бүткөндөн кийин өткөрүлөт. Ошол күнү мусулмандар өздөрүнө парыз кылынган орозолорду аткарууга Алла Таала тарабынан берилген күч-кубат үчүн майрамдашат. Орозого карызы барлар бул күнү кармабайт. Кийин кармап берсе болот. Качан, кантип кармаш керек деген суроолорго жооп кийинки видеолордо болот. Аялдарды үй жумушунан бошотуу керек. Бул күнү ар бир мусулман жуунуп тазаланып, дасторконун колунан келишинче жайып, жакшы маанайда өткөрүш керек. Тууган, кошуна, дос тааныштардыкына барып, мүмкүнчүлүгү болсо белек берсе андан жакшы. Пайгамбарыбыздан бири-бириңерге белек бергиле, сүйүүңөр артсын деген хадисине амал кылганыбыз жакшы. Бул күнү аялдарды үй жумушунан бошотуп, үй бүлө мүчөлөрү чогуу майрамдаганы оң. Бош болгонго аракет кылгыла. Майрам күн болгондуктан жумушту, башка иштерди токтото туруңуз. Мүмкүн болсо үй бүлөңүздөр менен айттап, сейил бактарына чыксаңыздар болот. Орозо айтта мал союлбайт. Мал курман айтта гана союлат. Ал эми орозо айтта мал союу шарт эмес. Көзү өтүп кеткендерге арнап Куран окутса болот. Бирок муну менен гана чектелип калбастан айтташ керек. Ичимдик ичилип, шаан шөкөт кылганга болбойт. Орозо айтты аша чаап, шаан шөкөткө айлантпаш керек. Бул күнү ичимдик ичүүгө, бирөө менен араздашууга жана жаман сөздөрдү айтууга тыюу салынат. Кечирим сурашкыла. Араздашып кеткен тууган, тең туш же башка адамдар болсо, орозо айтта кечирим сураса сообу көбүрөөк тиет. Мындан тышкары, кедей кембагалдарга, жесир жана жетимдерге садака кылып жардам берген дурус. 30 күн бою орозо кармап, организмде акыл-эсти тазалап, напсини башкарып алган соң, ушундай темп менен 1 жыл бою кийинки Рамазан айына чейин аман-эсен жеткирүүнү Аллахтан көп-көп сурап, дуа кылуу зарыл. Бардыгыбыздын орозобузду жараткан кабыл кылып, жакшылыктарын жаадырып, элибизге молчулук, токчулук, жергебизге тынчтык берсин. Сиз дагы кыргыз элин майрамы менен куттуктап, комментарийге жаза кетиңиз. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем жана ким достору менен бөлүшкөн болсо, рахматымды айтам. Ассаламу алейкум.